Эфирде жаңылыктардын толукталган кечки чыгарылышы, студияда кызматыңыздарда Медербек Кеңешев. Саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаров 8 февралда Ысык-Көл облусуна болгон иш сапарынын алкагында ири эл аралык Binance криптовалюталык биржасынын негиздөөчүсү Чан Пен Жао менен бирге Жыргаланга барды. Алгач Садыр Жапаров менен Чан Пен Жао комплексин аймагын көрүп чыгышты. Андан соң Жыргалаң, Акбулак жана Боз-Учук курорттук шаарчаларын бириктирген Ала Тоо резорт бардык мезгили ылайыкталган Тоо лыжа кластеринин курулушу менен таанышты. Тоо лыжа кластеринин жалпы аянты 3916 гектарды түзөт. Тоо лыжа трассаларынын узундугу 260 км. Бул Ала Тоо резорт кластерине дүйнөдөгү трассалары эң узун 10 курорттун катарына кирүүгө мүмкүндүк берет. Комплекстин аймагында ошондой эле панорамалык ресторан, конференц залдар, медициналык борбор, стадион, амфитеатр жана рекреациялык парктар жайгашат. Учурда ичүүчү суу менен камсыздоо системалары курулуп, тазалоочу курулмалар долбоорлонуп, электр чубалгылары тартылууда. Ошондой эле Каракол Жыргалаң авто жолун реконструкциялоо башталды. Бүгүндөн баштап мамлекеттик автомектептер өлкө боюнча айдоочулук күбөлүк алууну каалагандарды кабыл ала баштады. Жарандар автомектеп Чекит ЦРС, Чекит KG сайты аркылуу онлайн арыз берсе болот. Бишкектен сырткары 7 облустта тең автомектептер жарандарды кабыл алууга даяр. Окуунун шарттары боюнча кененирээк кийинки материалда. Айдоочулук күбөлүк алууну каалагандар жашаган жерине жараша окууга арыз берсе болот. Автомектеп ЦРС KG сайтына кирип, жеке номурду терип, калган бөлүктөрдөн окуунун категориясын, автомектептин жайгашкан жерин тандап, онлайн жана офлайн 10 айлык окууга каттала алышат. Өзүңөрдүн пинди жазганда автоматически аты жөнү заявка бергенде заявканы кабыл алган мекемеге аты жөнү чыгып калат. Бул жерге пинди жазасыңар. Бул жерге номер паспорттан жазасыңар. Все регионы дейт. Бул жерде мисалы үчүн Ош, Бишкек, Жалал-Абад областыныкы. Жалал-Абад областын жазганда бул жерде Жалал-Абад областына бардык район чыгып калат. Район шаарлар чыгып калат. Бул жерде город Бишкек шаар кылсаңыз, шаарда 4 район чыгып калат. Кайсы райондо жашайсыңар? Жана ошого жараша биз мектептерди белгилеп беребиз. Буга чейин күбөлүктөгү категорияларын алмаштыруу үчүн окугандар болсо, алар сынак тапшырып эле күбөлүк алса болот. Ал эми мектеп окуучулары үчүн 11-класстын базасында сентябрдан тарта жаңы окуу жылынын программасына кирет. Мурунку окугандар ноябрь айында 29-да, 30-да көп автошколаларда, ошол эле дасафтарда окуп бүткөндөр бар экен. Алар толугу менен экзаменге киргизилет. Быйылкы жылдан баштап туруп, ошол 11-класста окуган мектеп окуучулары толук кандуу окушат. Төлөнбөйт. Бүгүнкү күндө мектеп окуучуларында. Эмне үчүн дегенде биз буну мектептин программасына киргизип атабыз. Бул жерде ошол мамлекет өз сүрөтүп киргизет. 10 айлык убакытта 320 теориялык сабак, андан сырткары 70 практикалык айдоо каралган. Ошондой эле жолдо унаа башкаруу маданияты толук окутулуп, күтүүсүз кырдаалдарда абалдан чыгууга чейинки бардык учурлар эске алынган. Ушу сапаттуу айдоочуларды даярдоо. Мындан буга чейинки азыр белгилеп кеткендей эле психофизикалык негиздер жана айдоочунун маданиятына өзгөчө көңүл басым жасалат. 410 камтылган тиешелүү автодром курулат. Анан ошол жактан биздин курсанттардын текшерилет. Сабактар өлкө боюнча 48 мамлекеттик автомектепте жумасына 3 жолу жүргүзүлөт. Андан сырткары онлайн окугандар Zoom аркылуу сабакка аралыктан кошулуп маалымат алат. Эгерде окууну каалаган курсанттар көп болсо, кошумча мектептерди ачуу мүмкүнчүлүгү каралган. Эки форматта болот, ВКС деп коет, бул видеоконференц связь аркылуу. Ал бул форматта мугалим өзүнө камера жайгаштырып туруп эле эфирге чыгат, а берки жактан уже курсанттар кошулуп көрө беришет да. Ошол сабактар видеого да тартылат. Кийин катыша албай калгандарга мүмкүнчүлүк берилет да, запись түрүндө көрүп катышса болот да. Окуу мөөнөтү 10 ай, бирок президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен курсанттарга 4 ай окугандан кийин тест тапшыра турган шарттар да түзүлдү. Бул тестти ийгиликтүү өткөндөрүнө 1 жылга убактылуу айдоочулук күбөлүк берилет. Бул аралыкта жол эрежелерин одоно бузбай, жол кырсыгына себепкер болбой айдаса, расмий айдоочулук күбөлүк алат. Эгерде эреже бузса, кайра окууга жөнөтүлүп, калган 6 айлык окуусун улантып, убактылуу айдоочулук күбөлүгү жокко чыгат. Ар бир мектепте деле жакшы окуган окуучулар бар да, бирден экиден окуучуларыбыз бар. Жакшы окуган бүгүнкү күндө ушул
320 саат бүгүнкү күндө бизде теория боюнча ошол 320 саатты бүгүнкү күндө толук кандуу сактагандан кийин анан уже биз уже официально уже водительское удостоверенияны беребиз. Мен ойлойм бул дагы эң негизги нерсе, бул ошол билим менен биз ошол айтып ушул убакка чейин айтып келгендей эле билим менен ошол айдоочулук көлүктү алганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Акыркы жылдары жол кырсыктарынын саны өсүп, жылына 9000 адам каза болуп, миңдеген адамдар майып болуп калгандыктан өлкө башчы тармакты түп тамырынан бери реформалоо тапшырмасын койгон. Айдоочулук күбөлүктөрдү берүү системасын жаңылоо, дал ушул кейиштүү көрүнүштөрдү азайтууга багытталган. Жолдо кыйылган өмүрлөр, бүтүндөй майып болуп калуу, өксүгөн тагдырлар ар бир айдоочунун жоопкерчилигинен көз каранды. Элиза Нурматова, Улук Абдиев, Ала Тоо 24. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Бакыт Төрөбаев Үсүкөл облусуна иш сапары менен келди. Иш сапардын алкагында таза суу системасынын ачылышына катышып, андан соң Чолпон Ата шаарындагы ипподромдо көчмөндөр оюну 2026 иш чарасына даярдык боюнча жыйын өткөрдү. Үсүкөл облусунун Торайгыр айылында заманбап таза ичүүчү суу менен камсыздоо системасы пайдаланууга берилди. Социалдык маанилүү бул долбоор айыл тургундарын сапаттуу жана коопсуз ичүүчү суу менен үзгүлтүксүз камсыздоого багытталган. Долбоордун алкагында суу менен камсыздоо системасы толугу менен реконструкцияланып, жалпы узундугу 15 чакырымдан ашык суу түтүк тармагы тартылды. Ар бири 300 куб метр болгон 2 темир бетон суу резервуары курулуп, 12 өрт өчүрүүчү гидрант жана 600 суу эсептегич орнотулду. Быйыл биз мына республикалык бюджеттин 26 жылга дагы силердин айыл өкмөтүңөргө дагы Сары Камыш жана Кызыл Өрүк дагы айылдарында киргиздик сиздерге. Жалпы Үсүкөл область боюнча таза сууну айтып кетсем 72 айыл бизде калды. Ошо 72 айылдын ичинен 15 айылы бул Ак Суу районунда, 20 айылга биз ТЭОны даярдап атабыз. Калганы биз экспертиза өткөзүп, биз Кудай буруса ошо 15 айыл бул система график менен кетет. 15 айылды дагы акчасын издеп атабыз. Калганы биз 2 жылдын ичинде бүтүрөбүз. Толугу менен жалпысынан 3 жылдын ичинде Үсүкөл областындагы таза суу маселесин толук чечебиз. Объекттин жалпы сметалык баасы 62 миллион 80 миң сомду түзүп, каражат республикалык бюджеттен бөлүнгөн. Ошондой эле бактерицидтик орнотуу жайгашкан имарат курулуп, баардык ички инженердик тармактар аткарылган. Сиздерди куттуктайбыз. Мына 600 абонент, 600 счетчик коюлду. 600 счетчик коюлду. Эгерде мурда сиздер 1 саат алсаңар сууну, азыр эми түнү күнү ала бересиңер саатты. Түнү күнү сууну ала бересиңер. Бирок ушу счетчик менен акчасын төлөйсүңөр. Мен сиздерден эки нерсени суранам, урматтуу тургундар, урматтуу калай калк, урматтуу жаштар, аталар, апалар. Эки нерсени суранам сиздерден. Биринчи нерсеси бул тарифти коюп бергиле жакшы. Тарифти жакшы коюп, туура тарифти коюп, ошо тариф өзүн акташ керек. Экинчиси маселеси бул эксплуатацияны карагыла. Жөн эле таштап салбай, айыл өкмөттүн башчысы ким бул жерде? Сизби? Ушу эксплуатацияны жакшы карап, бул мындай 60 миллион сомдук сиздерге өмүр бою иштеш керек. Агзалтай болсун, жакшы бизге эле кызмат кылган. Азамат, баягы скважина насосту, резерв насос коюп бергиле. Аны өзү аласыз. Чечтик. Азайтты го? Азайтты. Суу иштеп, кайра өчүп калчу эле бир 2 сааттай убакытта. Жетишкени жетишип, жетишпегени жетишпей калчу. Мынакей 600 кубтук резервуар курулуп, аябай жакшы болду. Суунун азабын аябай эле тарттык. Сайдан суу ичкен күндөр болду. Сайдан да суу таза акпайт. Анчасын болгондо лай баткак болуп келет. Мына эми жетиштик деп атабыз. Ушу ыраазыбыз суу чыкканына. Андан соң министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Чолпон Ата шаарындагы ипподромго барып, көчмөндөр оюну 2026 эл аралык иш чарасына даярдык боюнча жыйын өткөрдү.
Жыйында объекттин учурдагы абалы, оңдоп түзөө иштери жана инфраструктураны жаңылоо маселелери талкууланды. Ипподром көчмөндөр оюну 2026 мелдештердин негизги аянтчаларынын бири болот. Ошондуктан бардык талаптарга жооп берген деңгээлде даяр болушу зарыл. Министр жооптуу кызматкерлерге курулуш иштерин сапаттуу жана өз убагында бүтүрүү боюнча бир катар тапшырмаларды берип, маанилүү локацияларды жеринде көрүп чыкты. Надо идти. С условием, Надо идти. все, протокол жазып коелук. С условием, что бул кийин көчмөндөр оюн бүткөндөн иштейт. Ого да. Ушундай Конечно, однозначно. жөн эле бир күнгө, 2 күнгө калтырып. Жок, андай болбойт. Макулбу? Конечно. Ушул баланста калыш керек. Обязательно. Минсельхоздун балансында калабы, ГУда калабы. Ошо биз өзү анан кийин баягы коммерческий жагынан биз Да, конечно. Даярдыктар ачылыш аземи өзүңүздөргө белгилүү болгондой ачылыш аземи Бишкек шаарында 31 август күнү өтөт. Ал эми көчмөндөр оюндары, спорт оюндары, ат чабыш, көк бөрү ошо Үсүкөлдө, Чолпон Ата шаарында, анан Кырчын жайлоосунда каралган. Андан тышкары спорт оюндарынан тышкары, ат оюндарынан тышкары ошо маданий иш-чаралар да болот. Ошо ипподромдо салттуу музыка, салттуу аткаруу боюнча концерттер өтүп турат. Торайгыр айылындагы таза суу системасынын ишке берилиши жана Чолпон Ата ипподромундагы даярдык иштери Ысык-Көл облусундагы ири социалдык жана маданий долбоорлорун системалуу жүргүзүлүп жатканын көрсөтөт. Салтанат Керимкул кызы, Асель Тилек кызы, Айбек Жумашев, Сталбек Саманчиев, Ысык-Көл жаңылыктарына. Чолпон Ата шаарында айланма жолдун курулушу башталды. Бул долбоор Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкарамалыгында 2025 жылдын 2 октябрында өткөн номер 35 кеңеш менен тапшырмаларын аткаруу максатында ишке ашырылууда. Туризмдин чордону аталган Чолпон Ата шаарындагы айланма жол 4 тилкелүү болуп, узундугу 15,64 чакырымды түзөт. Курулуш мамлекеттик бюджеттин эсебинен жүргүзүлүүдө. Азыр биз менен байланышта Салтанат Сарыкеева турат. Салтанат айым, саламатсызбы? Саламатсызбы? Айтсаңыз, Чолпон Ата шаарындагы айланма жолдун курулушу качан башталыптыр жана кандай жол болот экен? Туура, Чолпон Ата шаарындагы айланма автомобилдик жолунун курулушу учурда башталды. Жолдо бүгүнкү күндө техникалар иштеп, жер казуу иштери жүрүп жаткандыгын да видеодон көрсөк болот. Ошондой эле бул жол 2026 жылдын 31 августунда жана 1 сентябрында Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине жана 6-дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун өтүшүнө карата курулуп жатат. Толук жолдун курулушу 31 августка чейин аякташы керек. Жол 4 тилкелүү болот. Ошондой эле бул жолдун курулуу максаты бул жол инфраструктурасын жакшыртуу жана өзүңүзгө белгилүү болгондой эле Чолпон Ата шаары туризмдин очогу, эл аралык масштабтуу иш-чаралардын бардыгы тең мына Чолпон Ата шаарынын өзгөчө жай мезгилинде өтүп турат. Бул жолдун узундугу сиз айткандай эле 15 чакырымдан жогорураак болот. Ал эми жолдун инфраструктуралык түзүмү бардык талаптагыдай болот деп дагы шаардын мэри айтты. Бул боюнча атайындагы биз интервью алганбыз, уксак. Бүгүнкү күндө жол толук кандуу башталды. Өзүңүздөргө билгендей азыр Кыргызстанда бул параллельное проектирование деген бар. Бул параллельный проектирование болуп атат. Бул долбоор негизи ушу көчмөндөрдүн оюнунун алкагында каралган долбоор, ири долбоор деп саналса болот. Анткени долбоор өзү биз урматтуу президентибиздин түзмөтүбүз тапшырмасы менен урматтуу президентибиз өзүнүн жеке көзөмөлүндө да. Бул азыркы күндө уже подрядчик апелляция эткен. Анан өзүнүн инфраструктурасы болот. То есть эки жагында тротуары, освещениясы, ирригациясы менен бардык шарттары каралган. Мындан да тышкары эми өзүңүздөр билесиздер, бул жанагындай мал өтмөктөрү каралып кеткен, сельхозтехника өтмөктөрү каралып кеткен. Андан тышкары дагы бир жол асты менен өтмөк, бул пешеходный переход деп коет. Ошонусу дагы каралып кеткен. Бул эң артыкчылыгы, анткени билесиздер, эми өзүңүздөр Чолпон Ата шаары өтө туристтик маанилүү борбор деп айтсак болот. Жайдын күнү бияка деген миллиондогон кишилер келет. Ошол сезон убагында дүйнөлүк маанидеги иш-чаралар болуп калганда жолдун тыгынына байланыштуу аябай көп көйгөйлөрдү алып келет да. Ошондук себептен азыр айланма жол болсо бүт ошо тыгындын баары тең, маселелердин баары чечилет да. Айтсаңыз, Салтанат айым, жол салынып бүтсө кандай артыкчылык болот экен жана ошондой жол салуу кызыкчылыктан ашкан турак жайлары бар бекен негизи?
Туура, бул боюнча да биз шаар мэринен дагы ушул суроону узаттык. Бул жол салууда кызыл чектен ашкан турак жайлар дагы бар экен. Бул боюнча шаардык мэрия түшүндүрүштөрүн жергиликтүүлөргө жүргүзгөн. Бүгүнкү күндө жол салууда эч кандай бир кыйынчылык жаратпай тургандыгын дагы айтып өттү. Эң башкысы бул жолдун артыкчылыгы миллиондоп келген туристтерге бир ыңгайлуулукту жаратат. Ошол эле эл аралык деңгээлде масштабтуу иш-чараларда дагы дал ушул айланма жол менен өтүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бүгүнкү күндө бул Каржы булагы республикалык параллелдүү долбоорлоо ыкмасы менен каражат каржыланып жатыптыр. Ошондой эле айланма жол бүтсө, ушул жылдын 31 августуна чейин ал жолдон өтүү акысыз болот экен. Медер, мендеги маалыматтар ушулар. Эфирибизди улантсак, президент Садыр Жапаров биринчи мугалиме Кеңешхан Шаменова менен жолугуп батасын алды. Бир апта мурун биздин Ысык көл телерадио компаниясынын журналисти Жазгүл Сатаева өлкө башчысынын биринчи мугалиме менен жолугуп атайын репортаж даярдаган болчу. Көп өтпөй Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Ысык көл облусуна болгон иш сапарынын алкагында өзүнүн биринчи мугалимин кабыл алды. Жолугушуунун соңунда Кеңешхан Шаменова мамлекет башчы Садыр Жапаровго батасын берип, кыргыз элине биримдик, тынчтык жана өнүгүүнү тилек кылды. Кубанган мугалим, толкунданган бир туугандар. Бүгүн 90 жаштагы эненин үйү, балдары, небере чөбөрөлөрү менен шаңга бөлөндү. Алар президенттин биринчи мугалими, өздөрүнүн энеси экендигине жүрөктөрү толкуп турат. Менин чоң энем президенттин биринчи мугалими. Биз аябай сыймыктанабыз. Эмнеге дегенде биз ушундай кишинин чөбөрөлөрү, неберелери болгондуктан жана президентибизге А тамгасын үйрөткөн жана бизди окуткан жана чоң энебиз болгондугунан аябай сыймыктанабыз жана урматтайбыз, мактанабыз. Өлкө башчы Садыр Жапаров биринчи мугалимин кабыл алгандыгына бүткүл Жылуу булак айылынын эли дагы кубанууда. Анткени алар президентке билим берген мугалим менен сыймыктанып жатышат. Биз абдан кубанычта болуп, айыл эли кубанычта болуп атабыз. Мына небере чөбөрөлөрү бүгүн жолугуп, биз дагы ушундай көп болдук. Балдары ушундай майрамга туш болуп калдык. Бүгүн ошо тушоодо кесип аттыр. Ошо президентке жолугуп келгенде балдары да бар, кыздары да баары келишти. Ушу энебизге президентти окуткан, урматтуу Садыр Нуркожоевичти окуткан энебизге келип, ушу Ысык көл телеканал менен келип кеттик эле. Мына ушу телеканал көпүрө болуп, энебизди, үнүбүздү ушу президентибизге, урматтуу президентибизге жеткирди. Президенттин биринчи мугалими Кеңешхан Шаменованын көптөн күткөн максаты орундалып, сүйүнүп, окуучусунун колун кармап, батасын берип, кыргыз элине биримдик, тынчтык жана өнүгүүнү тилек кылды. Мындай бактылуу көз ирмемдерге себепчи болгон биздин Ысык көл телерадио компаниясына дагы ак батасын берди. Ошол мени көптөн бери кездеге албай, балама акылымды айта албай, иштеген ишин айта албай жүрдүм эле. Ысык көл каналы ошого силерге чоң рахмат. Анткени мени Садырга жеткизип, Садыр менен сүйлөштүрүп, аябай жакшы эме кылдыңар. Мен ошого абдан жакшы кубанам. Силерге дагы чоң рахмат. Аябай чоң рахмат. Ишиңер ийгиликтүү болсун, аман эсен болгула, жашыңарга жаш кошулсун, акылыңарга акыл кошулсун, Кыргызстаныбыз мындан да жакшы гүлдөсүн. Мен ошол президент ошол баламдын ошончолук даражага жетип, ошончолук Кыргызстанга ушунчалык эмгек кылып атканына сыймыктанам. Анан кийин ошону менен бирге ошонун эмелерине момундай бала бакыранын баардыгы Садыр деп колдогонуна балдарыма да ыраазы болом. Ошол эл кандай колдосо, шайлап атканда да кандай колдосо, азыр деле Садыр деп эметет. Кылым жашаган президенттин мугалиминин 7 баласы, 23 небереси жана 50ге жакын чөбөрөсү бар. Азыр өлкө башчысынын мекени Кең Суу айылынан 1 айыл бери жайгашкан Жылуу булак айылында кичүү уулунун колунда жашайт. Бир үйдө турабыз. Мамам дайыма ошо Садыр бабабыз ажы болгондон бери жаңылыкты көп угат. Анан дайыма ошо сүйлөгөндө же бир телевизорго чыгып калганда балаң сүйлөп атат деп неберелер айтып калса чуркап келип ошону көрүп жаңылыктарды дайыма калтырбай угуп турат да. Мынча ошо Садыр бабабыз өзүнүн баласы ажы болгондон бери аябай депутат болгон күндө да, депутат болгондо дагы ошо Садыр бабага аябай чуркады эле. Садыр баба башынан эле бүгүн эле көчө эле эмес, бул депутат боло электе да келип учурашып турчу эле чынында. Депутат болгон
Эске сала кетсек, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Ысык көл облусуна болгон иш сапарынын алкагында өзүнүн биринчи мугалимин кабыл алган. Жолугушууда Садыр Жапаров Кеңешкан Шаменова ага алгачкы жолу А тамгасын жазууну үйрөткөнүн ушул күнгө чейин унутпай тургандыгын белгилеген. Ошондой эле мугалим менен окуучу өлкөдөгү өзгөрүүлөр тууралуу да ой бөлүшүп, аймактык аэропорттун ишке берилишин, айыл кыштактардын көрктөндүрүлүшүн жана чек ара маселесинин чечилишин талкуулашкан. Жазгүл Сатаева, Нурдин Нурманбетов, Нурлан Чойбеков, Ысык көл жаңылыктары, Түп районунан. Каракол шаарында ишкерлерге товарды таңгактоо, мөөнөтүн жазуу жана белги коюуга чейинки маркалоо иштери боюнча семинар өттү. Ага дубандык ишкерлер катышып, товарды таңгактоонун кеңири тажрыйбада колдонулган түрлөрүн ортого салышты. Ишкерлер үчүн товарды экспорттоодо маркалоо жана таңгактоо башкы көйгөйлөрдүн бири. Айрым учурда товарлардын маркалоосу жараксыз деп сатууда бир топ кыйынчылык жаралат. Ал эми экспорт гербени продукция өндүрүү жана аны өлкөдөн сырткары экспорттоо, инвестиция тартуу багытында ишкерлер үчүн чоң аянтча түзө алды. Көп эле тармактардын ичинде азыркы маалда жумуштар жакшы жүрүп атат. Ишкерлер экспортко чыгуу жолдору менен кененирээк таанышып келатат. Анткени бул биздин иш-чара биринчи эле жыл болуп жаткан жок. Бул иш-чарабыз уже 3-чү жылдан бери болуп келатат. Биз ушул ар бир семинарыбызда ар бир шаарда, ар бир областта 100дөн ашык ишкерлер менен жолугушууга аракеттенип жатабыз. Анан ушул семинарларыбыздын алкагында биз туура багытты көрсөткөнгө аракет кылып жатабыз. Маркалоо жана таңгактоо айрыкча тамак-аш продукцияларына керек. Анткени андагы товардын сактоо мөөнөтүн, кошулмаларын, коопсуздугун далилдеген сертификатын бир гана текшерүүчү органдар эмес, кардарлар дагы дыккат карашат. Ошондуктан товарды өтүмдүү көрсөтүү жана алыс жолго чыдамдуу кылып даярдоо өтө маанилүү. Ысык көлдөн ошол балды, бал челекчилерден, бал ырчылардан чогултабыз. Анан эң башкысы биз анализден өткөзүп, анан ошо көлөмүн карап, анан ошого жараша алар койгон баа менен алып анан жөнөтөбүз. Андан ары ал компания өзлөрү башка өлкөлөргө контракттары менен өзлөрүн жиберишет да. Анан бүгүнкү семинар мага кызыктуу болду. Анткени биз мен өзүм түздөн түз экспорт кылбасам дагы, анан бирок бизде ошондой деле сунуштар болот. Биз именно ошол Ысык көлдүн именно ошо силерден алгыбыз келет деген клиенттер да жагат. Анан балким ошондойлор болуп калса, аларга биз түздөн түз экспорттук кызматтарды көрсөтөлүдү. Анан бияка келгенде ошол жаңы маалыматтарды алып, анан кандай инструменттерди колдонуп, ошол биз экспорттук потенциалды өнүктүрө алабыз же ошо экспорттук потенциалыбызды көрө алабыз деген максатта келдик. Саруу айылынын тургуну Жибекгүл Аккунова кол өнөрчүлөрдүн чаккан тобун түзүп, иштеп келе жатканына 3 жылдын жүзү болду. Жаамат менен жасаган шырдак килемчелерин, оюнчуктарын сатууда бир топ эле убайымга түшөт. Анткени уздардын кол эмгектери даяр болгон соң кайда сатып, кайсындан баштаарын билишчү эмес. Бизде ошо өтпөй турган товарларыбыз көп. Атайын белги коюп, ошо өзүбүз деле ойлоп жүрөбүз. Ошо атайын өзүбүздүн мурас деп атын жазып, белги коюп, аякка бүт эмелерин, түстөрүн, баасын, размерин баарын ошо жасап, эмеге экспортко чыгарасак деген эле оюбуз бар. Бирок каякка кайрылып, каяктан баштаарыбызды билбей жүргөнбүз да. Анан бүгүн буюрса ошо ишибиз ишке ашат, оюбуз ишке ашат деп ойлоп атам. Ата мекендик өндүрүүчүлөрдү экспорттоонун жолдору, эл аралык стандарттар боюнча катышуучуларга кеңири маалымат берилди. Ал арада халал сертификатына ээ болгон азык-түлүктөр катышуучуларга кызыгуу жаратты. Азыркы убакта бизде халалды как реклама катары колдонуп көнүп келип жатабыз. Ошону кандай туура продукцияны кандай туура маркировкалоосун, кандай процедурадан өткөндөн кийин халал сертификатын ала алат. Жана ошондой эле ГМО, без ГМО деген белгилерди дагы биз коюп көрүп келебиз көздөр. Ошону кайсыл убакта коюш керек, эмненин негизинде ошолордун баарын азыркы өндүрүүчүлөргө маалымат бергени, ошолор менен тааныштырганы келип отурабыз. Иш-чарада аймактын экспорттук мүмкүнчүлүктөрү талкууланып, ишкерлерге тышкы рынокко чыгуу, стандарттар, логистика жана экспортту каржылоо боюнча маалымат жана кеңештер берилди. Өнөктүк өлкөнүн башка областтарына дагы уланат. Айзат Анарбекова, Нурлан Чойбеков, Ысык көл жаңылыктары.
Ак Суу районунда пара талап кылган энергетик кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Атайын кызмат тарабынан Ысык Көл облусунун энергетика тармагындагы коррупциялык көрүнүштөрдү токтотуу максатында пара алуу фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Ак Суу райондук электр тармактарынын эсептөө инженери кармалды. Тактап айтканда, электр эсептегичинде пломба жок болгондугу үчүн айыппулдун суммасын азайтуу максатында Ак Суу районуна туризм кызматын көрсөткөн ишкерлерден накталай акча түрүндө пара талап кылгандыгы аныкталган. Негизинде Жаран Каракол шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына 48 саатка камакка алынды. Тергөө иштери уланууда. Каракол шаарынын тургуну социалдык тармакы 3 жаштагы баласы балдар бакчасынан келгенден кийин денесинде көк ала тактар пайда болгонун айтып, видео жарыялады. Азыркы тапта жашы 7 элек бөбөктүн сабалышы боюнча тергөөгө чейинки териштирүү иштери жүрүүдө. Темага кесиптешим Жанара Сагындыкова токтолот. Эч кимге акция бербей эле анан биринчи күнү унуржам. Вот ата-энелердин баары чалып атат да магачы. Баласынын денесиндеги көк ала тактарды көрүп таң берген апасы акыйкатты издеп жаткан кези. Жубайлардын бул экинчи уулу. Улуусу да дал ушул Каракол шаарындагы номер 12 балдар бакчасына бараарын айтат. Нурайма Сейинова үстүбүздөгү жылдын 7 февраль күнү баласын балдар бакчасынан үйүнө алып барганда денесиндеги тактарды байкаган. 4-чү күнү чыгып кетип баратып, мен мойну жагынан неме сарапина көрүп калгам да, аны ойлодум, что ал замочкасынан эле сыдырып калган го депчи. Анан үйгө кетип жакшы эле кеткенбиз. Анан 5-чү күнү мен кайра алып барган баламды садикке пижамаларын кийгизип атып, мен уже көрүп калдым да, что памперстен кийгизип атып, денесинин баары көк ала экен. Жүрөгүм түшүп калып эле, мен сразу воспитательный жазын чалдым да Наталья Федоровнага. Ошо түштө көргөм, ушу синяктар бар болчу уже деди. Анан эмнеге ошол убакта бар болсо, пятница күнү саат 12-де, эмнеге мага сразу кабарлап, неге чалган жоксуңар деп айттым. Каракол шаарындагы номер 12 балдар бакчасында 6 тайпада балдар тарбияланат экен. Жетекчиси бул маалыматты 7 февралда укканын айтып, балдар уктоочу бөлмөдө видео байкоо азырынча орнотула электигин кабарлады. Кенже тайпа ушул бөлмөдө жайгашкан. Тилекке каршы биякта видео көзөмөл орнотулуп жетише элек болчу. Бул тайпа оптимизация жолу менен 2024 жылдын күз айында ачылган. Тилекке каршы биякта видео көзөмөлдү көрсөтө албайм, анткени жесткий дискин милиция кызматкерлери кече чечип кетишкен. Уктоочу бөлмөдө ачылган группанын тарбиялануучусу болчу. Ал жерге камера коюлуу маселеси каралып жаткан. Тарбиячы бүгүн эртең менен келген экен жумушка. Анан биз чара сүйлөшүп, эртең менен тарбиячы менен тарбиячынын жардамчысы убактылуу жумушка келбей туруусуна чечим кабыл алдык. Ыйлады да сабаганда делечи. Эмнеге жанында группа прям улуу балам да жанына барат. Эмнеге уккан жок эч ким, эмнеге эч ким реакция кылган жок. Чаңырып ыйлады да ошончо көк ала синяктар болгонго чейинчи. Эч ким реакция бербей эле анан биринчи күнү унуржам. Вот ата-энелердин баары чалып атат да магачы. Наталья Федоровна менен Миргуль нянька уже иштеп атышыптыр. Жашы 7 элек балага карата соттук медициналык экспертиза даярдалган. Учурда аталган жагдай боюнча тергөөгө чейинки териштирүү иштери жүргүзүлүп жатканын облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлады. Бул жагдай боюнча балдар бакчасынын директорунан сураган учурда директор аталган факт боюнча эч кандай маалыматы жок экендигин билдирген. Аталган арыз Каракол шаардык ички иштер бөлүмүнүн маалыматтык электрондук журналына катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Учурда аталган материалдар боюнча Каракол шаардык ички иштер бөлүмү тарабынан тергөөгө чейинки текшерүү жана тиешелүү тергөө ыкчам чаралары улантылууда. 3 жаштагы баланы ошол күнү тарбиячысы кабыл алып, бала күнү бою бакчада болгон деген апасы буга чейин тарбиячылары балаң шымына заара кылды деген даттанууларды айтып келишкенин белгиледи. Азыркы тапта бөбөктүн сабалышы боюнча окуя кала башчысынын жеке көзөмөлүнө алынып, соттук медициналык кароонун жыйынтыгына жараша юридикалык баа берилери маалым болду. Жанара Сагындыкова, Нурден Нурманбетов, Мадина Бакирова, Каракол шаары. Тоң районунун күн чыгыш айыл аймагына ысык көлдү өнүктүрүү фонду аркылуу 3 техника алынды. Атайын техникалардын алынышы менен айыл аймактагы таштанды чыгаруу, жол жээгин тазалоо, электр мамыларын оңдоо жана башка социалдык маанидеги иштер үзгүлтүксүз жүргүзүлөт. Могу айрык монтаждан өтүп барсам жаңы техникалар түзүлүп турган экен. Балдарга учурашып ошо техникаларды көрүп өз көзүм менен мурунда кичине кабардар элек. Теге мусоровоз келет деп аткан чоң экскаватор келет деп аткан ошолордун баары келип туруп.
Күнчыгыш айыл аймагына алынган техникаларды көргөн айыл тургундары мынтип кубанышууда. Айыл аймагына керектүү делген экскаватор, автовышка, таштан чыгаруучу атайын техникалар алынды. Ысык көлдөн өктүрүү фонд аркылуу алынып, жалпы суммасы 17 миллион 316 миң сомду түзгөн. Күнчыгыш айыл өкмөтү техникаларды лизингдин негизинде алып 5 жыл аралыгында төлөп бүтүрмөкчү. Мунун бардыгы биздеги тоң Күнчыгыш айыл өкмөтүнө тиешелүү 3 чоң айылды, 6 чакан айылыбызды камтып ошондогу 21 миң калкка кызмат кыла турган техникалар. Мунун бардыгы суммаларын айта кетсем, экскаваторубуз 9 миллион 810 миң сомго бааланып, анын 3 миллион 924 миңин өнүктүрүү фонддон өздүк салым катары каржыланып, андан сырткары калгандарын 5 жылга лизингке бөлдүрүп алдык. Мусоробузубуз болсо 4 миллион 41 миң сомго бааланып, 1 миллион 956 миңин өнүктүрүү фонд тарабынан өздүк салым катары каржыланып, калганын болсо 5 жылга лизингке бөлдүрүп алдык. Автовышкабыз болсо 3 миллион 465 миңге бааланып, анын 1 миллион 619 миңин өнүктүрүү фонд тарабынан өздүк салым катары каржыланып, калганын 5 жылга өзүбүз лизингке бөлдүрүп алдык. Карамагына 6 айыл кирген Күнчыгыш айыл аймагында буга чейин атайын техникалар жетишсиз болуп келген. Эми болсо коммуналдык иштерди өз убагында жана сапаттуу аткарууга шарт түзүлдү дешет. Мусоробузубуз болсо мурдакы мусоробузубуз 8 тонналык болуп, айыл ичи мусорду чыгарууга жетишпей калчубуз. Азыркы күндө болсо Кудайым буйрса, бул 14 тонналык 2 машина батат. Аябай Күнчыгыш айыл өкмөтүнүн тургундарына аябай эле жакшы болду десем болот. Жаңы алынган техникалар менен аймактагы таштанды чыгаруу, жол жээгин тазалоо, электр мамаларын оңдоо жана башка социалдык маанидеги иштер үзгүлтүксүз жүргүзүлөт. Бул өз кезегинде айылдардын тазалыгын камсыздап, калктын жашоо шартын жакшыртууга өбөлгө түзөт. Салтанат Керимкул кызы, Данияр Акунов, Мадина Бакирова, Ысык көл жаңылыктары, Тоң районунан. Жети-Өгүз райондук мамлекеттик администрациясынын уюштуруусу менен Кызыл Суу айылында мамлекеттик жана коомдук ишмер Жумгалбек Аманбаевдин 80 жылдык мааракесине арналган илимий иш-чара болуп өттү. Аталган иш-чарага анын жакын саналаштары, коомдук ишмерлер, ар тармактын өкүлдөрү катышты. Коомдук жана мамлекеттик ишмер Жумгалбек Аманбаевдин өмүр жолу чагылдырылган даректүү тасма менен башталган илимий иш-чара анын 80 жылдык мааракесине арналды. Жумгалбек бул Кыргыз элиндеги абдан чыгаан жетекчи болгон. Мына Кыргыз Республикасынын түптөлүшүнө, анын өнүгүшүнө чоң салым кошкон адам болгон. Бул жалгыз эле Кыргызстанга эмес, бүт Советтер Союзуна белгилүү адам болгон. Жумгалбек өтө курч адам болгон. Эчтекеден коркпогон. Анан өтө мындай орусча айтканда грамотный, кыргызча айтканда абдан билимдүү адам болгон. Кай жерге ошо кездерде партия жумсаса, вот ошол жерде ак аткарып элге кызмат кылган. Жумгалбек Аманбаев 1945 жылы 2 февраль күнү Жумгал районунун Чаек айылында кызматчынын үй бүлөсүндө төрөлүп, балалыгын Жети-Өгүз айылында өткөргөн. Жаштайынан эле зээндүү болуп, мектепти 15 жашында аяктаган. 24 жаш курагында биология илимдеринин кандидаты даражасын алып, андан соң мамлекетке кызмат кылуу иштерин жаштайынан баштаган. Аны анын санаалаштары айыл чарбасындагы реформатор деп аташкан. Биздин айылда өзүбүздүн 11 жылдык мектептин атын Жумгалбек Аганын атына койгонбуз. Жөнөкөй эле мисалы мен бир нерсени айткым келип атат. Азыр ипотека деген нерсе шаардан башталып атпайбы борборубуздун? Ошол убакта Жумгал Аганын демилгеси менен чабандарга, сугатчыларга, механизаторлорго жакшынакай үй салып берип аткан. Совхоз колхоздун эсебинен салып берип, ошондо аны деген 10 жылга, 5 жылга азыркы ипотеканын системасы ошондо башталган. Ошондо эле Жумгал Ага ошондой инициатив көтөргөн.
Иш чаранын жүрүшүндө анын эмгектери толук бааланбай калганын белгилеген замандаштары Жумгалбек Аманбаевка Кыргыз Республикасынын Кыргыз эл баатыры жогорку наамын ыйгаруу сунушу көтөрүлүп, демилге катышуучулар тарабынан колдоого алынып, сунуш каттарды жөнөтүү зарылдыгы айтылды. Жумгалбек абабыз баатырлык азыр ушул маалда көрсөтүшү керек болуп турат. Азыр жетебиз районунда да азыр баатыр жок экен. Герой деп мурун геройлор бар экен, азыркы маалда баатыр деп Бишкекке барып аллеяга эстелик коюлуп атпайбы? Бул кишинин эмгеги жалпы кыргыз элин билет. Муну айрыкча Шөтүштүк менен нарындыктар көп колдоп атат аябай. Илимий иш-чара Жумгалбек Аманбаевдин өмүр жолун, мамлекет жана коом үчүн жасаган эмгегин дагы бир жолу эске салды. Жыйын соңунда ага Кыргыз Республикасынын Кыргыз эл баатыры наамын ыйгаруу боюнча сунушту тиешелүү органдарга жолдоо демилгеси колдоого алынды. Бидербек Кеңешев, Нурдин Нурманбетов, Мадина Абакирова, Ысык көл жаңылыктары, Жети Өгүз районунан. Ушуну менен жаңылыктардын кечки толукталган чыгарылышы соңуна келди. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.